Анжелика жашоонун даамын эми тата баштадым. Кыргыз эстрада ырчысы Анжелика жеке баракчасына 30 жаш курагы абдан жагып жаткандыгын айтат. Ал бул тууралуу социалдык тармактагы жеке баракчасына жазып чыкты. Жашоонун даамын эми тата баштадым. Бардыгына чечкиндүү болуп, чоң жоопкерчилик менен жумушчуларыңды башкарып, ошол эле учурда өзүңдү аяп, эң жакшы нерселерди гана арнап калат экенсиң. Азыркы курагым мага абдан жагып жатат. Жаш болгоң келсе, образыңды өзгөртүп койсоң жетишет. Улуу көрүнгүң келсе, токтоо мүнөзүң менен иш алып барасың. Баракчамдын катталуучуларынын көбүнчөсү 30 жаштагылар. 30 жаштагы инсандар классташтарым. Комментарий калтырып коюңуздар. Маалымат булагы Арбак эжи. Турсунбай Бакир уулу 62 жашында наристелүү болду. Экс-депутат Турсунбай Бакир уулу наристелүү болду. Бул тууралуу ал өзү жеке Instagram баракчасынан билдирди. 2 жыл мурда жазылган ушул постумду жаңылаганы мажбурмун. Себеби бүгүн 1 саат мурда дагы бир кыздуу болдум. Ошентип Кудайга шүгүр 6-чы кызым төрөлдү. Эми толук комплект болду. 6 уул жана 6 кыз. Аскерде кызмат өтөп жатканымда 13 балалуу болууну Аллахымдан суранган элем. Эгер Аллахым насип этпесе, жетимдер үйүнөн балдарды багып алайын деп кыялданган элем. Аллахыма чексиз мактоолор болсун. Суранганымды берип жатат, дейт ал. Маалымат булагы Аргумент Чекитке эжи. Россиянын депутаты ислам динин кабыл алды. Россиянын Уфа шаарынын депутаты Юлия Романчева ислам динин кабыл алды. Бул тууралуу ал өзү Instagram баракчасынан билдирди. Мен бүгүн Грозный шаарына келдим. Мени абдан жакшы тосуп алышты. Бул шаар мага абдан жакын. Анткени бул жерде мени сыйлашат. Бүгүн менде жакшы жаңылыгым бар. Мен ислам динин кабыл алдым. Анан мага көптөгөн ислам адабиятын белекке берген адамдарга ыраазычылыгымды билдирем деп жазды. Маалымат булагы Аргумент Чекитке эжи.